Жазгүл эң аз 20 кишиге тамак даярдайт жана тамактарды экиге бөлүп. Этсиз тамагынын баасы $3, ал эми эттүү тамагынын баасы $4,5 түзөт. Жазгүлдүн тамак ашка болгон бюджети $100 ашпоосу керек жана ал ар бир тамактан 6 түрдөн жасагысы келет. Эгерде X этсиз тамактардын саны жана Y эт менен жасалган тамактардын санын көрсөтсө, төмөндөгү барабарсыздык системасынын кайсынысы сүрөттөлгөн шартты билдирет. Алгач видеону токтотуп, бул жерде берилген маселенин жообу кайсы жоопту туура берилгендигин өз алдынча ойлонуп көр. Анда эмесе кеттик. Жазгүл эң аз 20 кишиге тамак даярдайт. Ал тамактарды эттүү жана этсиз деп бөлгөн. Ал эми этсиз тамактарды X менен белгилөө керек. Ал эми эттүү тамактарды Y менен белгилөө керек. Демек, этсиз жана эттүү тамактардын жалпы саны 20 же 20дан көп болуусу керек. Демек, X кошу Y чоң же барабар 20 болуусу керек. Демек, биз биринчи барабарсыздыкты түзүп алдык. Аны жооптордон карап көрөбүз. Биринчи жоопту ал туура берилген. X кошу Y чоң же барабар 20дан. Ал эми экинчи жоопту туура эмес берилип калган. X кошу Y кичине же барабар 20дан. Демек, бул жоопту чийип салабыз. Кийинки жоопту дагы туура эмес берилген. Ал эми акыркы жоопту дагы биз түзгөн барабарсыздыктай туура берилген. Анда маселени кайра карайбыз. Жазгүл X жана Y деп тамактарды экиге бөлүп алып, эң аз 20 кишилик тамак даярдап жатат. Жана этсиз тамагынын баасы $3, ал эми эттүү тамагынын баасы $4,5 түзөт. Ал эми Жазгүлдүн тамак ашка болгон бюджети $100 ашпоосу керек. Анда ар бир тамакка короткон акчасын эсептейбиз. Мисалы, этсиз тамакка канча акча коротот? Ал ар бир этсиз тамакка ал $3 коротот. Демек, 3-тү X-га көбөйтүп алуу керек. Ал эми этсиз тамактарга дагы $4,5 коротуусу керек. Демек, 4,5-ти көбөйтүп алуу керек Y-га. Жана бул сандардын суммасы, себеби бул жерде этсиз тамактарга колдонулган жалпы акча, бул жерде эттүү тамактарга колдонулган жалпы акча берилип жатат жана алардын суммасы $100 ашпоосу керек. Анда биз бул түрдө көрсөтүп алабыз. Бул жерде Жазгүлдүн тамак ашка короткон акчасынын дагы барабарсыздыгын түзүп алдык. Анда жооптордон карап көрөбүз. Биринчи жоопту 100дөн чоң же барабар деп берилип калган. Демек, бул жооп дагы туура эмес. Кийинки акыркы жоопту гана карайбыз. Бул жерде биз түзгөн барабарсыздык берилген. Бул жоопту биз туура деп айта алабыз. Ал эми бул экөө эмнени түшүндүрөт? Аны карап чыгабыз. Бул жерде Жазгүл ар бир тамактан 6 түрдөн жасагысы келет дейт. Демек, X тамагынан эң аз дегенде 6 түрдө жасоосу керек. Ал эми Y санындагы тамактан дагы ал эң аз дегенде 6 түр тамак жасоосу керек. Демек, бул жерде дагы X чоң же барабар 6 берилген, Y чоң же барабар 6. Биз туура жоопту көрсөтүп алдык.